Бул тез жет авиакомпаниясынын RJ-85 учагы 1 март күнү Бишкектен Баткенди карай сапар алган. Орто жолдо анын сол канатындагы кыймылдаткыч иштен чыгып, кайра артка келип, авариялык конуга аргасыз болгон. Мындай күтүүсүз жагдайлар аталган авиакомпания учактарында бир эмес, бир нече жолу орун алган. Ал эми бул Ош шаарында орун алган күтүүсүз кырдаал. Анда Air Manas авиакомпаниясына таандык Бишкектен учуп барган учак Ош аэропортуна конгон учурда аба ырайынын каталдыгына байланыштуу жолунан чыгып кеткен. Давайте тогда номерин мен бере албайм. 13 октябрда болсо ушул эле Air Manas авиакомпаниясына таандык учак Москва шаарынан Бишкекке уча албай, жүргүнчүлөр үчүн чоң көйгөй жараткан. Адистер соңунда учакты карап чыгып, кайсыл бир тетиги уча элек жатып эле иштен чыгып, аны Европадан алып келүү зарылчылыгы бар деп бүтүм чыгарган. Бирок ал ишке ашпай 1-2 күндөн кийин керектүү тетик Кыргызстандан алып барылып, андан кийин гана жүргүнчүлөр мекенине кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ага чейин колунда билети бар жарандар авиакомпания тарабынан ыңгайсыздыкты жоюу боюнча эч бир иш аракеттер көрүлбөгөндүгүн айтышкан. Ушул күнгө удай эле дал ушундай кырдаал Стамбул шаарындагы Сабиха Көкчен аба майданында орун алып, анда дагы Air Manas'тын учагында көйгөйлөр жаралып, жүздөгөн адам Кыргызстанга өз убагында уча албай калган. Самолет рухнет, вот тогда нужно, что где-то реагировать. Я не буду вам ничего на камеру говорить. Я не буду ничего говорить на камеру. Или уберите камеру, или, пожалуйста, выйдите. Азыркы тапта өлкө аймагында 15ке жакын жеке менчик авиакомпаниялар бар. Жана аба мекиндигине көтөрүлүүгө уруксат алган. Бирок иш жүзүндө анын 3 же 4 гана эптеп өлбөстүн жанын көрүп келет. Дегениз авиакомпаниялардын колунда бар техникасынын эскилиги жетип, башка өлкөлөрдө колдонуудан чыгарылган учактар. Ал эми транспорт жана жол министрлиги бул авиапарк менен пландарды алдыга кенен коюп, учурда Евробиримдиктин аба мекиндигине кирүүгө уруксат алып, кара тизмеден чыгуунун аракеттерин көрүп жаткандыгы кызык болууда. Бир инциденттер болуп калса, чип болуп калса, өзгөчө кырдаал түзүлүп калса, атайын комиссия түзүлүп, жарандык авиация тарабынан аны ал жакка жиберип, ушул кандайдыр бир комиссиянын чечимдери менен кандайдыр бир баягы орусча айтмакчы мера административного воздействия деп коет, ошондой бир чаралар көрүлөт аларгачы карап. Келечекте ошо биздин авиакомпаниялар баягы жеке менчик болгондон кийин ошолорго атайын мындай программа түзүлүп, жаңы самолеттерди алып келип, жаңы самолеттер менен иштеп деген ой бар. Жеке менчик авиакомпанияларга аба мекиндикке көтөрүлүп, иш жүргүзүүсү үчүн компания транспорт министрлигине караштуу жарандык авиация агенттигинен каттоого өтүп, уруксат алуусу шарт. Ал эми бул агенттик жеке кызыкчылыктардын чордонуна айлангандыктан улам жергиликтүү авиакомпаниялар эл аралык компанияларга атандаштык көрсөтө албай өнүкпөй жатат дейт Ачык асман долбоорунун демилгечилеринин бири Жаш ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темир Ажыкулов. Мисалы Кыргызстан Туркия ортосунда 14 авиакаттан болсо анын 7син кыргыз, 7син түрк авиакомпаниялары аткаруусу шарт. Бирок Кыргыз тарапта учактардын жоктугуна байланыштуу жарандык авиация агенттиги мындай мүмкүнчүлүктү чет элдик авиакомпанияга белгисиз шарттарда берип коюп, жергиликтүү компанияларды багыттуу түрдө банкротко кептеп коет. Бул агенттик көп жылдан бери эле, негизи бул тармак көп жылдан бери эле жабык болгон үчүн өзүнчө бир баягы клуб болуп алышкан да. Ошонун жыйынтыгы кесепет деп ойлойм. Себеп дегенде бүгүнкү күндө учактардын жана техникалык кыйынчылыктар менен токтоп калып атышат, учпай калып атышканда, демек көзөмөл жакшы болгон эмес. Демек талап коюлган эмес. Демек биз бүгүнкү күндө мыйзамдарыбыз ошого же атка минер ошол биздин агенттиктеги ишмерлерибиз, же болбосо ошол мыйзамдардын ошондо кемчиликтери бар болгонун көрсөтөт да. Ошондой кемчиликтер болгон үчүн биз кара тизмедебиз. Темир Ажыкулов жарандык авиация агенттигин жабык түрдөгү коомчулук менен байланышы үзүлгөн өзүнчө бир мамлекет катары сыпаттаганы оңунан чыгып, бул мекеменин кызматкерлери комментарий берүүдөн такыр эле баш тартып, көрүнгөн шылтоолорду айтып эле туруп алышты. Мен ал суроолор боюнча жооп бере албайт экенмин. Бир начальстволор ошо командировкада, анан ошо иштери боюнча да, агентствонун азыр эмеден эмес, ордунда эмес. Боюнча пилоттордун эчтеке бизге менде эчтеке жок, ал боюнча чечтим. Мен эчтеке айтып бере албайм, начальство жок. Мен бул айтып берет деп айта албайм да. Эми төмөндө аталган күтүүсүз кырдаалдар боюнча комментарий бере албаган агенттик Евробиримдиктин кара тизмесинен кантип чыгат деген суроону адистер кабыргасынан коюп, баштары катып турган маалы. Ал учурда аба мекиндигинде күн сайын жүздөгөн адам өмүрүн тобокелдикке салып, эски учактардын кызматы менен колдонуп жүрүшөт. Инвестор да келбейт Кыргызстанга. Себеп дегенде бир инвестор Кыргызстанга келип учак алып келүүсү эле бир канча миллион деген доллар талап кылат. Бир самолеттун эле жаңы самолеттер 100 миллион доллардан жогору турат. Анан биз ошол шартка да, акчага да байланыштуу али жок, эски самолеттер алып келгенге мажбур болуп атабызбы дейм, мажбур болуп ошого да жол берип атабыз да. Ошондуктан бул аябай эле дилемма болуп калды, ачык айтканда. Же биз акчабыз жок, жаңы самолет алып келсек, али жок эски менен, бирок эски менен иштейт десең, анда эскинин дагы өзүнө жараша сапаты болот экен да.
ошол нерсени баягы бир жөнгө салып, ошол нерсени бир тартипке салган бир менимче иш аракеттер керек болуп жатат да. Жакында эле эл өкүлү мамлекеттик авиакомпания болгон Air Кыргызстанды Кытайга сатуу сунушун демилгелеген болчу. Бул маселе парламенттин тармактык комитетинде талкууга түшкөн. Учурда Air Кыргызстандын президенттик номер 1 бортунан башка бир дагы учагы аба каттамына чыкпай калганын айткан депутаттар компанияны жеке инвесторго сатууну көздөй тургандыктарын айтышкан. Белгилей турган болсок, эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан өзүнө бир дагы жарандык аба учагын сатып алган эмес. Ал арада Казакстан 30, Өзбекстан 28дей жаңы жарандык лайнер сатып алууга жетишкен. Данияр Үсөров, Калыс Сакибаев, Нур Ньюс, Бишкек.